Акыркы учурларда эненин баласынын алдындагы милдеттери жоголуп бара жаткан сыяктуу. Кааласа сатып жиберет, кол көтөрөт, же болбосо таштандыга таштайт. Айтор эненин мээримсиздиги десек болот. Окуялар интернетте көп катталууда, бирок чара көрүлгөндөр азыраак. Деги эле эненин милдети кандай болуш керек? Балага кандай мээрим төгүп камкордук кылыш керек? Мына ушул суроолорго бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген конокторду студиябызга чакырып алып маекти баштайлы. Ал үчүн Чүй облустук мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыбына келтирүү борборунун директору Калбы Абдрахманованы, ошондой эле юрист Мухтар Турсункуловду, психолог Жылдыз Кудайбердиеваны, активист Нурайым Шамырканованы жана дин өкүлү Ороз Мамат Рустам уулун студиябызга чакыралы. Акыркы учурларда эненин баласынын алдындагы милдеттери мындай алсыздап кетти дегенге сиздин ой пикириңиз кандай? Эми бул аябай актуалдуу тема экен чындыгында. Бул маселе менен биз алыс эмеспиз. Биздин борбор ушул 70 балага мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга эсептелинген борбор. Биз ошо калыбына келтирүү иштерин жүргүзөбүз. Анан бул эненин ролу өзгөчө экен, бизге өзгөчө жакын да. Биз ошол майып балдардын ата энелери менен түздөн түз иштешкен уюм болуп эсептелинебиз. Бул баланы дени сак болуп, психикалык жактан, физикалык жактан, нравалык тарбия, духовный тарбия бергенге бардыгын эле бул ата эненин экөөнүн тең эле милдети да, экөөнүн тең милдети. Но өзгөчө эненин ролу абдан зор. Эненин ролу зор болгон себеби эненин милдети абдан көп. Бул бала жаралып, ошол түйүлдүк болгондон баштап эне балага кам көрүүгө милдети абдан чоң милдет түшөт да энеге. Ошол эне ушундай жакшынакай эле солгундап кетти, ушунун милдеттерин билбей калды деген канчалык деңгээлде? Эми билбей калды дегенде себеби деген биз баягы ар бир баланын энелери менен түздөн түз сүйлөшүп, биз изилдеп көрөбүз да. Биз балдарды кабыл алган учурда ушул ар бир бала эмне себептен ушул акыбалга түшүп калган. Бизге жеке эле баягы оорукчан эмес, психикалыкта жабыркаган, ыдык көргөн балдар, үйдөн баягы үй бүлөлүк тарбияда орой мүнөздө тарбия көрүп калган, же болбосо ушундай балдар түшкөн учурда биз ошол ар бир бала менен сүйлөшкөн учурда көп балдардын энелеринин жоопкерчилиги жок экенин дагы көрөбүз да. Себеби бизге ошол кийинки учурларда көбүнчө ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды биздин борборго таштап коюп, дайынын билдирбей качып кеткен апалар да көбөйдү. Биздин темага байланыштуу өзүнчө бир иш алып барат экенсиңер, ошолор боюнча айтып өткөчү. Бул тема боюнча биз эми жерлерде, мектептерде ар кандай иш чара өткөрүп жүрөбүз. Балдарга мектеп окуучулар катышат, аларга дебаттар, ар кандай кошумча билим берүүчү иш чараларды. Ошонун негизинде баягы бизге мугалимдер көп айтып калышты. Азыр бизде дейт, мугалимдер чогулушка чакыра албайсың дейт да. Ата энелер чогулушка чакыра албайсың. Анан чогулушка келгенде бир күн айттым дейт, ошо силер того малыңарды жөнөтөсүңөрбү дейт. Канча экенин билесиңерби аларды дейт. Санап турасыңар канча экенин депчи. Бирок балдарыңарды эмнеге жыл бою бир да жолу келип сурабайсыңар канча экенин депчи, карабайсыңар деп ушинтип баягы бизге арызданышат да көпчү. Анан биз акыркы жылдары ошо мурда балдардын өзү менен иштей берчүк. Аларга ар кандай баягы жөндөмдүүлүктө үйрөтүп, сүйлөө, эл алдында чыгып сүйлөө сыяктуу, өзүнө өзү презентация болуу сыяктуучу. Бирок кийин байкап калдык, биз ата энелер менен дагы чогуу иштеш керек экенбиз да. Себеп дегенде биз аларга канчалык үйрөтпөйлү, алар эгерде үй бүлөсүнөн, ата энесинен колдоо көрбөсө, аларда кичине аны өзүнү реализация кылуу, ишке ашыруу кыйынга турат экен да. Өзүнүн ата энесинен баягы кеңеш укпай калса, анда аларда жана бүгүнкү күндө суицидда ушундай көптөгөн иштерди көп болуп атпайбы? Өзүн жалгызсыраган учурда көптөгөн баягы психологиялык жактан жабыркап, ушундай нерселер көп пайда болуп атат да. Деги эле жакшы эне болуш үчүн балким кыздарды жаш кезинен психологиялык жактан тарбиялаш керекпи? Негизи эне болуудан мурда биринчи өзүбүзгө суроо беришибиз керек да, мен эне болууга даярмынбы депчи. Эң биринчи бул ата энеден келет тарбия. Тарбия бул ата энеден алабыз, анан кийин аны болсо кайра балдарыбызга өткөрүп беребиз. Бул жерде көбүнчө Нурайым Бийкечи туура айтып кетти. Ата энелер эртеги турмушка чыгуу негизи себеп болот да. Анткени өзү бала болуп туруп, анан баланы кантип тарбиялайт? Ошол суроолорго негизи так жооп берүү жооп бере алышпайт да кыздарчы. Мисалы, ушул нерсеге көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Эрте турмушка чыгуу канча жаш?
Негизи идеалдуу жаш бул 23 жаш болуп саналат. Физикалык жактан да, эмоциялык жактан да киши мындай токтоо болот, бардык нерсеге даяр. Бул 23 жаш идеалдуу жаш деп белгиленет. Ошого чейин даярдаш керекпи психологиялык жактан? Ооба. Тарбия ата-энеден башталат баары тең. Бала эң биринчи төрөлгөндө биринчи эле бул ата-энеге түшкөндүктөн ата-эненин тарбиясы бардык жактан эмесин тийгизет, таасирин тийгизет. Биз бүгүнкү тема боюнча сүйлөп атканда бул эненин укуктун мыйзам чегинде бул баланы караш ченен бар толук милдеттүү. Бирок бул жерде кошуп кетейин, мыйзам чегинде бул ата-эне да кошулат. Ата-эне деп. Кодекстерде бардык жерде ошондой ата-эне деп көрсөтүлөт. Бул жерде эне өзү төрөп албайт, аны өзү жарата албайт. Ошондуктан бул ата-эненин тек укуктуу жери бар. Экөөтөн караш керек. Ошону бул бизде көйгөй болуп баратат азыр. Ажырашуу негизилер болот. Ошондо гана бала может өзү жалгыз калап, энеси бага албай калат. Жаштар азыр бул айымдар сүйлөп өткөндөй, булар ошондой болуп кездешип атат да биздин уюмда. Деги эле Кыргызстандын мыйзамындагы кодекстер боюнча айтып өтүңүзчү, ошол кандай беренелер жазылган, ошол эне бала ортосундагы укуктар боюнча, милдеттер боюнча? Бул кодекс, үй бүлө кодекси бар да бизде бардык, балдардын кодекси бар. Бирок экөөндө тең эле көрсөтүлгөн, бирок үй бүлөлүк кодексти алып өтсөм азыр ата-эне тең укуктуу деп ал жерде жазылат. Мага көп кайрылуулар болот юридикалык жактан алимент боюнча. Энелер, атасы таштап кетет, энеси өзү жалгыз карайт балдарын. Бир 3-4 инвалид балдары бар. Кандай пособие алыш болуш боюнча социалдык жактан деп. Анан мен ал жактан көрүп алып, ата эч качан кайрылбайт. Эне жактан кайрылат, ошон үчүн аябай көйгөйлөр көп. Мен айтып кетем ал жерден ошол алимент боюнча деп көбүнчө кайрылат. Алименттеги караганда мен жооп бергим керек кылам, ошо ата-эне тең укуктуу деп жазылган. Балдардын кодексинде да жазылат, жаш балдардын, үй бүлөлүк кодексте да жазылат. Тең укуктуу деп атпайсызбы? Ушул жерден бир суроо бергим келип атат да. Мисалы, эне баласын сабап койду, эне баласын тыштап кетти, же болбосо эне баласынан баш тартты деген бир окуялар кездешет да биздин коомдочу. Мына ошондой учурда сот жообуна энени тартып калышат да. Эмне үчүн атасын тартышпайт анда? Экөөнү бирдей эмнеге тартпайт? Бул жерде фактыга карайт да, юридикалык жактанчы. Эне менен жашап аткатат, ошон үчүн. Бирок бизде мыйзамда болгону атасы таштап кетет дагы бала менен эч кандай мамиле жок болуп калат. Анын укугу только алимент менен эле чектелет. Төлөп берилет же төлөп. Ошол туура эмес, Ошол эң туура эмес да. Бул мен аябай көз кездешип атам, мен мурда госслужбада иштеп жүргөндө андай болбогон экен. Мен азыр юрист болуп иштеп атканда мен көп кездешип атам, аябай кайгырып атам, ошол ата-эне, атасы баланы таштап кетет. Мисалы, эненин жоопкерчилиги кетти деп атпайсызбы азыр? Эне карабай кетти, эне баласына кол көтөрдү депчи. Анан буга чейинки дагы коомдогу бир окуяларды билесизби? Мен күйөөм тыштап салып, анан мен балага кол көтөрдүм дейт. Же болбосо мен жалгыз калып, бага албай калып тыштап кеттим дейт. Же болбосо ушундай. Бирок ошол эле учурда баягы энесин жоопкерчиликке тартат, ата четте калып калат да. Мен ошон үчүн ойлойм да, балким экөөнү бирдей жаза колдонуш керекпи дейм да. Анткени бала экөөнүн жаралып атат да. Ооба, ошол мен сизге туура айтып кетейин, болгону бул апасында калып атат да, энесинде. Эне фактыга каралат, юридикалык мыйзам жегинде ошол бардык мыйзам жегинде каралганда факты каралат. Бул бала апасы менен жашап атат, бирок чынан туура эле ошол бала апасы жоопкерчиликтүү болуш керек болчу деп коет да, Ошондой болуп калып атат да. Эненин баласынын алдындагы милдеттери жөнүндө айтып өтүңүзчү, диний жактан. Шариатта бул ислам динибизде ата-эненин дагы милдеттери болот, баласына болгон милдеттери болот да. Ислам дини ушунчалык кеңири жазган, бул бала төрө электен баштап өлгөнгө чейин канчалык пайтап намындайча айтканда жазып кеткен да. Мисалы, бала төрө электен баштап балага мындайча айтканда уже милдет пайда болот. Ал кандай милдет? Мисалы, имам Малик рахматулла алейхи өтө белгилүү алым бул кишиден сураган экен. Качан башталат дегенде төрө электе башталат деген экен да. Анткени төрө электен баштап ал боюна бүткөндөн баштап эне ошол балага дуа кылыш керек экен. Иса пайгамбардын апасы Мариям эне болгон да. Мариям энебиздин апасы
төрөлүү элек кезде эле дуа кылчу экен. Аллахым, мен ушул ичимдеги баламды Алла Тааланын жолуна арнадым деп дуа кылчу экен да. Ошодон баштап ислам аалымдар айтат, эненин укуктары башталат. Ошолордун бири төрөлгөндөн кийин ошол балага жакшы ат коюш керек. Аалымдар эмне үчүн жазган дейт? Себеби качан ошол баланын аты жакшы боло турган болсо дейт, ошол бала өзүнө өзү мындайча айтканда уверенный болот дейт да. Жакшы ат коюш бул дагы исламдагы бир милдет дейт. Анан дагы милдеттердин бири ошол төрөлгөндө ошол балага азан чакырыш керек. Негизи шарият боюнча азанды эркектер чакырат, аялдар чакырбайт. Бирок ушунчалык деңгээлде эгерде эркек болбой калса роддомдо, апасы ошол баласына айтып койсун дейт да. Эмне үчүн дегенде, себеби баягы баланын биринчи эле кулагына угулган сөз бул дин туурасында болсун. Алла бар, Алла улук, ла илаха иллаллах деген сөздөр кулагына угулсун дейт да. Багыш дагы, аны чоңойтуш дагы милдетпи? Чоңойтуш дагы, багыш дагы, жаш кезде мээримдүүлүк көрсөтүш милдет. Пайгамбарыбыздын учурунда арабтарда, бедуиндерде ушундай бир үрп адат болгон да. Өздөрүнүн балдарын эркелетпеш керек, өппөш керек деген жаман салт болгон. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн неберелерине эркелетип беттеринен өбүп атты. Эмнеге эркелетпеш керек болгон? Жок, ошондой туура эмес, ушундай аларда эме болгон. Үрп адат болгон да. Анан пайгамбарыбыз ушу балдарын неберелерин өбүп атканда баягы бедуин келип айтты да. Силер да балдарыңды өбөсүңөр, мен 10 балам бар, бирин да өбөлекмин десе, пайгамбарыбыз айтты, Кудай Таала сен жүрөгүңдөн мээримдүүлүктү алып койсоң эмне кылайын деген да. Мындайча айтканда ошол нерсени жаман көргөн. Пайгамбарыбыз айткан, кимде дейт ошол жаштарга мээримдүү болбосо дейт, ал менин үмөтүмдөн эмес деп пайгамбарыбыз айткан да. Ошол жаш балдарга эне дейт, ошол жаш кезинен баштап ага мээримдүүлүк көрсөтүш керек. Жакшы, келиңиздер мындай кылалы, азыр биз сюжет көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Максат реабилитациялык борборго ден соолугунан биртке жабыркаган өспүрүмдөр же ата-энеси карабай таштап койгон балдар кайрылышат. Ал жерде иштеген тарбиячы өзүнүн тобундагы балдар тууралуу азын оолак кеп салды. Биздин группа, сказка группасы, Капусул Ырыскелди бизде сүрөткө аябай кызыгат, аябай таланттуу бала. Өзү мындай ойлоп дагы тартат, анан көрүп да жакшы тартат да сүрөттөрдү. Анан кайрат дагы абдан таланттуу бала. Бул дагы аябай жакшы боёйт сүрөттү. Ал эми Темирбекти айта турган болсок, Темирбек бул биздин группанын звездасы десек болот да. Аябай эми бул ырчы бала, ырдайт да бул Темирбек. Аябай үнү да жакшы. Ар дайым майрамдарда ушу биздин группанын атынан ырдайт. Рамазан бизде Рамазан деле аябай жакшы бала. Бул аябай мындай жакшы угуп, анан бунун таланты бизде бул эме да умственно отсталый болгондон кийин биз буга көрсөтсөң ошону гана жасайт да. Өзү мынтип билип жасабайт да. Мен буга үйрөтүп, анан колунан кармап, анан эмне сүрөт тартканда, анан цифраларды жазып, ушу бүт муну окутуп үйрөтөм да муну. Максат борборунда балдарынын мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы колго алып мээрим төгүп караган энелер дагы жок эмес. Алардын бири Инна эненин баласынын алдындагы милдети тууралуу айтып өттү. Төрөгөндөн кийин багыш керек, чыштабай. Самое главное. Чыштап кеткенден эне карабагандан ким карайт? Билбейм, ошо мен оюмча эне гана чыдайт ушу баланы карагангачы. Эне жана чыштап кеткендер, алар ойлойм жүрөгү жок, же мээрими жок, же эмеси жок ошо балага. Жашынакай со балдарды чыштап кетип атышат. Көчөгө угабыз телевидениядан ошо көчөгө чыштап кеткендер, кергенин таап калышат, кергенин уже кечик көрүп калышат. Эшиктерге чыштап кеткендерин. Биз соруп аткан балдарыбызды 1 мүнөткө чыта албайбыз, мисалы. 1 мүнөткө койсок, уже жүрөгүбүз эмне болуп атат, ошол кандай эметип атат деп эметебиз. Карайбыз. Айгүл айым учурда энелердин балдарына карата кайдыгер мамилеси күч алганын айтып, айрым учурда өз баласын жашырып таштап кетип турмушка чыккан аялдарды баса белгиледи. Кудайдын кылганын көрүп атабыз, башыбызга салган ушундай экен. Бул да биздин турмуштун сыноосу деп балдарын карап атышат. Карагандар да бар. Карагандарга биз алкыш айтабыз. Бирок карабай кеткендер да абдан көп да. Анткени баягы кийин турмушка чыгып кетишет, орлуу балдарды эмне кылабыз деп кээ бирөө жашырат да. Кийинки бизде бар ушундай, мен иштеп жүргөн практикамда болгон. Кийин апасы, мамасы турмушка чыгып кетип, өзүнүн орлуу бала төрөгөнүн айтпай турмушка чыгып, уурданып келип көрүп кеткендер болду.
папалары келип бурдан келип көрүп кеткендер болот да. Көбүнчө биздин ушул кыргыздын атуулдары уялышат да, ушундай балдардан уялышып айтышпайт. Кайрыма бул жерде бир гана тарбиячы эмес, балдар үчүн энеси да болуп берүүгө аракет кылат. Мен буларга туура тарбия бергенге аракет кылам абдан. Өздөрүн алып жүрүүсүн, бири менен болгон мамилесин, чоңдорго кандай мамиле жасайт. Ошо бир күн эртеден кечке ушу буларды туура тарбиялаганга, жакшы жакка үндөгөнгө аракет кылам да. Анан талантыны ачканга, өзүм балдарыма төккөн мээримди эле буларды аябай өзүм балдарымдай жакшы көрөм да. Сизге көбүрөөк жакын? Мага Кайрат аябай жакын. Рамазан ар дайым эртең менен келсем чуркап алдымдан чыгышат да. Анан кучакташып, ушундай бетинен өп, ар дайым ушинтип жакшы тосуп алат да эртең менен жумушка келсем. Темирбек дал ушул аталган борбордо жашайт. Ырчылык талантын өөрчүтүп, жакындарын жакшы чыгармалар менен кубантып турат экен. Ойнодуң бизди жетелеп, орутпай бактың көпөлөп, калыкалап сенин жамалың, карызбы сизге селеп. Кайгымды тарттың теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйкөлүп. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп. Аламда бири да аялысат, ажарлуу эмес сенчелик. Сулуу эмес апа сенчелик. Мисалы, жогоруда буга чейин айтып өтүшпөдүбү? Балким бир экономикалык же болбосо социалдык проблемалар болушу мүмкүн депчи. Мен ошол айткан сөзүңөргө балким ушул сюжет жооп болдубу деп атам да. Себеби коомдон деле байкап атасыздарбы? Мейли анын колунда жок болсун, керек болсо наны жок болгон энелер дагы балдарын карап жүрүшпөйбү? Бул жерде эненин таң каласың да, эми ошол экономикалык бир кичинекей кыйынчылык үчүн баласын таштоо же болбосо баласына жанагындай зордук зомбулук көрсөтүү бул канчалык деңгээлде маанилүү дейм да. Ушу кыз баланы келечекте эне болууга тарбиялоо үйдөн башталат. Баягы илгери деле кыргызда кызды 40 жерден тыюу деп кызга баардык ошо келечекке эне болууга тарбиялаган да. Анан бизде ошо мен ойлойм ошо тарбиянын жетишсиздиги болуп атат го. Кеп колунда бар жогунда деле эмес. Кээде колунда бар эле ата-энелер деле балдарын карабай коюшат, оорукчан балдар. Ал эми колунда жок, жашоосу оор апалар ошо балдарын көтөрүп алып, оорукчан балдарын дайым жанында жүрүшөт. Бул өзү адамдын өзүнөн баягы эненин өзүнүн мээрими, эненин ошол энелик жашоого даярдыгы, эненин жүрөгү ошондон көбүнчө көз каранды да ошол. Ушул балдар менен, кыздар менен жолугабыз деп атпайсыздарбы? Анан жолукканда көбүнчө эмнелерди айтып бересиңер? Же болбосо мынтип сырдашып келгенде алар багы эне атасы менен болгон кандайдыр бир жакшы мамиле дейбизби, же мамиленин жоктугун айтып беришеби, деги эле эмне жетишпейт экен балдаргачы? Бүгүнкү күндө балдарга көп кеңеш жетишпейт. Өздөрүн жалгызсырашат көп учурда. Мисалы, бир көйгөйлөрү болсо алар кимге айтып берерин билишпейт. Анан бизге келип көп кеңеш сурагандар да балдар да бар. Жазып, баягы WhatsApp'тан чейин жазып кеңеш сураган балдар көп. Ушундай болуп атат, мен окусам деп атам, ата-энем болсо келип Россияга иште деп атат. Эмне кылсам болот деп ушундай сыяктуу ойлорду айтып кетишет. Көп кеңеш жетишпейт деп ойлойм. Байке да айтып кетти, баягы ата-эненин милдеттери каралат депчи. Анан карай турган болсок, жөн гана баягы милдеттерибиз 18 жашка чейинки. Андан дагы аланы өнүктүрүүгө болгон чөйрөнү түзүп берүү да каралат да. Алардын өнүгүүсүнө болгон апасы дагы атасы дагы аны өнүктүрүүгө чөйрө түзүп беришкет деп каралат да. Таштап кетүү эмес, жалпы 18 жашка чейин билим алуусуна шарт түзүп, медициналык кам көрүүсүнө шарт түзүп, ошону алып жүргөн да жоопкерчилик каралат. Ошондуктан бул жоопкерчиликти алмайынча эме үй бүлө куруп анан кийин балалуу болуу да бул чоң суроо жаратат. Мүмкүнчүлүгү чектелбеген балдарды деле сабап коюп атпайбы? Мүмкүнчүлүгү чектелбеген жакшынакай балдарды деле өлтүрүп коюп атпайбы? Бул учурда эненин психологиясы начарбы, же кандайдыр бир деңгээлде коомдо бир кыйынчылыктан улам ушундай болуп атабы, же эмне?
биринчи бул балдарды таштап кетүү боюнча айтып кетсем, балдар үйүндө атайын балдарды таштап кетишет. Бул балдар кийинчерээк мындай үй бүлө кургандан кийин бала тарбиялоодо аябай кыйналышат да, анткени алар көргөн эмес, кантип тарбиялаш керек. Өзүнүн ата-энесинен мисалы үлгү алган эмес да, кантип тарбиялаш керек, кандай учурда мисалы эмне деп сүйлөш керек элементарно. Эгер жаман болсо дагы бала өзүнүн үй бүлөсүндө чоңойгон жакшы. Анткени мисалы көп эле нерселер автоматташтырылып калат да, адамдар кантип сүйлөш керек, кандай мамиле жасаш керек. Мына ошол нерселер автоматташтырылып калып, автоматически өзү ошол жөнгө салып кетет десе болот. Мындай балдар көбүнчө мисалы уруу бул ата-энеси үй бүлөсүнөн уруу токмок жеген балдар көбүнчө мисалы роль алмаштыруу деп аталат бул жерде. Мисалы күйөөсүнөн токмок жеген аял сөзсүз түрдө баласын урат. Же болбосо эң жок дегенде эле бакырып кыйкырышы мүмкүн да. Бирок тарбияда мисалы үнүн жогорулатып сүйлөө мүмкүн. Мисалы бакыруу же болбосо муну ордуна кой деп айткан болчумун деп үнүн жогорулатып айтуу мүмкүн, бирок урганга эч кандай акысы жок да, эненин дагы. Муну болсо көбүнчө мамлекет болсо ата-энеден да коргош керек баланы. Эгер ошол ата-энеден эме жеп атса, запкы жеп аткан болсо. Бирок көбүнчө мисалы балдарды зордук зомбулукка эң жакын адамдар себеп болушат да. Ата-энеси, аны караган жакын туугандары, бир туугандары же болбосо ошо нянька деп коет, караган балдар. Нянька алып атканда да кичине маани беришибиз керек да, кандай адамды алып атабыз, билимдүү адамбы, аны текшериш керек, ага белгилүү бир эмелерди коюш керек да, эрежелерди коюш керек, муну кылсаң болот, болбойт депчи. Ушул бала тарапка карата кайдыгер мамиле боло турган болсо, баланын психологиясына канчалык деңгээлде таасир этет? Кичинекей жашында алган запкылар алар чоң жашка чейин келгенде таасирин тийгизет. Мисалы алып кетсем, 2 эгиз кыз болгон, аны болсо атасы зордуктап кеткен. Бирок кыздар аябай жакшы үй бүлөдө чоңоюшканда психологиялык жардам алган, бирок ошого карабай 20 жашка келгенде 2 эгиз кыз өзүн асып өлтүрүшкөн. Демек, ата-эненин мындай аяр мамиле жасоосу эң эле биринчи орунда туруш керек да. Жакшы. Ар бир бала бойго жеткенге чейин дейт, тынчтыкта, ден соолукта, кадыр барктуу чоңоюуга укуктуу дейт. Жана аны аткарып берүүгө эне атанын милдети дейт да. Деги эле биздин коомдо ушул нерсе канчалык деңгээлде аткарылат? Ушул мыйзам канчалык деңгээлде иш жүзүндө жүргүзүлүп жатат? Биздин мыйзамдын чегинде көз караш боюнча алсак, мыйзамда бардык жоопкерчилик ата-эненики толук көрсөтүлгөн, эненики деле толук көрсөтүлгөн. Бирок бул биздики азыр жаш үйлөнүшүп, жаш эметишип атып, булар ошол мыйзамды унутуп койгон. Билишпейт көп нерсеси. Мыйзамды жоопкерчилиги көп. Ошон үчүн бизде көп эле таш ташылып, эмне болсо болду, төрөлдү кетти, таш ташып коюп көп ошондойлор болуп атат. Мыйзам жоопкерчиликти так жазып койгон мыйзамда. Үй бүлөлүк кодексте дагы бар, и балдардын кодексинде дагы толук жоопкерчиликтер бар. Мыйзам бар, бирок билишпейт деп атпайбы Муктар байкечи? Анан бизде мисалы элементарный нике кыйып атканда сен аягыңды жакшы кара, сен күйөөңө жоопкерчилигин бил дейт го. Ошол сыяктуу мындай келечекте балаң үчүн да жооп бересиң дегендей бир диний жактан эмне үчүн сабактар өтүлбөйт? Ошо семья курардын алдында балким баласы туурасында айтса болот беле дейм да. Негизи мечиттерде, анан даваттарда, ар кайсы жерлерде динде бул сабактар өтүлүп атат негизичи. Анан азыр айта турган нерсе, азыр бул жерде айтып атабыз да. Мисалы социалдык маселелерге байланыштуу, же болбосо эрте турмушка чыккандан, же болбосо дагы бир нерселерге байланыштуу ушундайлар болуп атат депчи. Мисалы социалдык эмелери өтө жогорку деңгээлдеги мамлекеттер бар. Ал жерде деле жетимдер балдар үйү бар мисалчы. Ал жерде деле суицидтер бар мисалы. Швецияда, башка мамлекеттерде бар да мисалчы. Биринчи адам Кудайдан корко турган болсо, анан кийин өзүнүн укуктарын, өзүнүн милдеттерин аткарабы деп ойлойм да. Жок, Кудайдан корком деп эле баары айтат да. Мен корком дейт да. Ошол кээде байкайсызбы, мындай диний бир менде мындай сезилет да, илим бар, бирок амал жок сыяктуу сезилет да. Диний жактан түшүнүгү барлар деле кылгылыкты кылып коюп атпайбы? Азыр мисалы биз бир балдар үйүнө барсак, ошол жерде атасы прокурор, энеси адвокаттын баласы жатат да, тарбияланып. Айтайын дегеним, азыр Кыргызстанда 14 карылар үйү бар, 54 балдар үйү бар да, жылда өсүп атат. Чечендерде бул нерсе жок экен. Анан азыр бир мектепте, ушу Борборубузда, ошол мектептин жетекчиси айтып атат. Быйылкы келген 1-класстын кыздар балдардын ата-энеси 78% ажырашкан үй бүлөнүн балдары келди деп атат да. Демек мен айтайын дегеним, биз жакшы талим тарбия бербей атабыз.
ата, эне, чоң ата, тайыне деген илгери этно бир тарбия берчү да. Азыр биз батышты туруп атып, батыштын баткагына кирдик. Биз жанагы жаштар эмес бул жерде, ата энелер деле ошол баткактан чыга албай атат. Мен айтайын деген бул нерсени кантип токтотобуз? Биз альтернатива сунуштайлы. Эмне десе, Куранда бир аят бар экен, силер өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрүлбөйт. Биринчи өзүбүздөн баштайлы деп атабыз. Багыш керек, тамак ашы, кийим кечеги, окутуу, бул аманат, Кудайдан болгон бир аманат да. Ошон үчүн ушул нерсеге биз өзгөчө көңүл, дыкаттык менен көңүл буруш керек да, туугандар. Бул жерде Кыргызстанда 1-2 жыл мурун кездешти. Ушул апасы өзүнүн баласына ийне сайып, атайын сурак алынганда бул атасын Москвадан чакыртуу үчүн кылдым дейт да. Анан мен азыр байкап отурсам, сиз ажырашкан боюнча айттыңыз, энеде калган деп. Мисалы ушул учурда, ушундай учурда, бул учурда аял менен күйөөсү ажырашкан эмес, ушул учурда кандай жоопкерчиликке тартылат? Укук мыйзам ченеминде кандай жазылган? Бул жерде көбүнчө биздики административдик, анан укук мындай кылмыш көздөгүсү көбүнчө тартылбайт. Болгону бул ошо бизде коомдук өзү менталитет башкача да. Законго, мыйзамга көбүнчө биз көңүл бурбай келебиз. Ошол себептен жоопкерчиликке тартууга өтө кыйыныраак болуп калат биздики. Жана бир нерсени айткым келип атат да. Мисалы, эгерде эната, ошол эле эната балдарын карабай кое турган болсо, же болбосо зордук зомбулукка ала турган болсо, мамлекет алып коет го баланычы. Ошол канчалык деңгээлде туура? Психолог жооп берсинчи. Сиз айттыңыз жогоруда, жаманбы, жакшыбы энатанын колунда өсүш керек депчи. А мамлекет алып койду, эмне болуш керек? Негизи эгер ата эне жакшы бага албаса, анда чын эле алып койгону туурараак деп ойлойм да. Эгер ата эне ошол зордук зомбулук көргөзүп атса, ал балага келаткан жашоосунда чоң бир тоскоолдуктарды жаратат да. Мисалы өзүн өзү өлтүрүү жана башка. Бирок мисалы жөнөкөй эле үй бүлөнү алып көрөлү, жакшы эле жашап аткан үй бүлө, бирок алар деле мисалы сөзсүз түрдө бакырат, урушат. Мындай бир эле сөз бул бала үчүн мындай көп нерсени чечип коюшу мүмкүн да. Келечектеги мисалы бир нерсе жасоодон мурда, мен атам ушинткен, же болбосо мен апам ушинтип айткан болчу, андан көрө жасабай эле коеюн. Же болбосо тарбия дегенде эле биз ойлойбуз да, кийинтип коюу, мектепке жөнөтүп койсо бул тарбия деп, бирок негизги маанисин бербей атабыз да. Мисалы белек берип атканда деле коробкасы аябай жакшынакай, кооз, кымбат дейли, бирок ичинде эчтеке жок болсо, берген эмнеге анда бербей эле койсо болмок деп айтабыз да. Тарбия азыркы учурда ушундай болуп калып атат да. Сырткы эле жактан карап коет, а тарбияны негизи албай атат бала. Өзүңүздүн сөзүңүзгө өзүңүз каршы чыктыңыз азыр, кайрачы сиз келиңиз. Жанагы айткан сөзүңүзгө кайра каршы чыктыңыз да, келиңиз. Жок, Менде кошумча бар да, кошумча. Мен оюмча да, жанагы мамлекет алып коюп атат деп атпайсыңар, ушул канчалык деңгээлде туура депчи. Эми ошол учурда фактыга таянып алат да. Мисалы үчүн ал бала зомбулук көрдү, зордук көрдү. Бул коркунучтуу, канчалык коркунучтуу экени аны камсыз кыла албай калды. Алат, бирок ошол учурда эле мамлекет таптакыр өзүнүн жоопкерчилигин албайт да. Ошол эле учурда эне ата баары милдеттүү түрдө кала берет. Мүмкүн ал эне ошол убагында жетишпей калды да. Шарт ошондой болуп калды. А бирок ал кайрабай энелик мээримин төгүп балдарына барып келип атат. Кайра ал оңолгусу келип атат. Балдар менен байланыштыргысу келип атат. Шарт деп атпайсызбы? Мисалы үркүндө деле биздин ата энелер бабаларыбыз балдарын таштаган эмес. Азыр карасаңыз, эми мондай шартты биз шартты начар десек, анда Кудай дашында сонун азына иттер таштабайт экен. Тооктор жүчүлөрүн таштабайт, күчүктөрүн таштабайт, иттерчи. Биз эми ушундай болуп калдык. Азыр бизде мондай сонун комфорт жашап атабыз. Мындайды жаман десек, анда Кудай өзү кечирсин. Мындай жаман жашоодо дагы ачкачылыкта биздин ата бабалар сонун жолду улап келген да. Мисалы Америкада бул эң биринчи иттердин укугу корголот экен да. Анан кийин жаш балдардыкы, анан кийин чоңдорду каралат экен да. Эми бул жерде мисалы туура баланы өтө баягыдай зомбулук кылып катуу уруш керек деген нерсе жок. Бирок майда чүйдө анча-мынча балаларды мындай тарбиялап таштап эле чоңойгонбуз да. Ошентип чоңойгонбуз да. Мисалы балаңыз ооруп аткан болсо, анан бул балага зомбулук болот, ооруйт деп туруп, аны больницага алып операция кылбай койбойсуз да. Мисалы аны ооруса деле бирок аны операция кыласыз да. Ошондой эле анын мындайча айтканда психическая операциясы, мындайча айтканда кээде мындай чочутуп мындай поп салат деп коет го биздечи. Ошентип бир шарият боюнча уруксат берет да. Кээде мисалы кичине тарбиялаш үчүн. Бирок аша чаап кеткендер катталып атат да. Биздечи аша чаап кеткендер ошол эле 5-6 айлыктар, 2-3 айлыктар гугала болуп жатып калып атат. Чоң эле кишилер ошол эле жогоруда кыздар айткандай атасы кол салып коюп атат. Кааласа мына кече эле көрдүңүздөр, мына Таштандыгыда бир кичинекей кыздын өлүп жатканы табылып атат. Андан мурунку күнү көрдүңүздөр,
мына 3 аял бир кызды сатып аткан жеринен кармалып атат. Бала ушунчалык табарбы дейм да менчи. Динге байланышканда качан адамдар ошо дини жок жашай Иман, турган болсо, иманга байланыштуу да. Адам ошо бирден-бирден коркуп, Алладан коркуп, ишенбей жашай турган болсо, ага бар бир Кайталана берет да бул нерсечи. Ушундайчы мен ойлойм, ушулар оорукчандар болсо керек. 99 же 101лерде менин чолок акылымдачы. Андан жакында мен бир өкүл балам Швецияга барып келди да. Ошол жака барып, анан айтып атат. Өкүл ата, жана сиз айтканыңыз туура экен дейт. Мына биз элди кыдырып көрүп атабыз да. Ошол жер татынакай балдар отурат. Анан ошол жерде биринчи азыркы бул устазыбыз айткандай, баягы иттин укугу экен дейт. Өкмөт ит берет экен, ооруп калса, өлүп калса айыпка түшөт үйеси. Экинчиси, баягы никеге үйлөнөт, үйлөнгөндөн кийин аялы каалаганы менен жүрө берсе болот экен. Анан балдардын укугу үчүнчүчү. Ошентип атып алар мындай жоголуп атат да. Анан мен айтайын деген урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, баягы биз тогот эрежени айтсак да, мына оңолуу жолун. Оңолуу жол канткенде чыгабыз, балдарыбыз канткенде оңолот жана жолго таштай берип канчасын көрүп атабыз, ит жеп кеткендер бар. Балдардычы. Анан ушуларга эмне кылыш керек? Биздин укук коргоочулар эмне кылып атат? Эл эмне кылып атабыз? Биз эл кайдыгер болуп калды. Илгери бир айылды бир аксакал тарбиялап койчу. Ой, кызым, десе анан ошол кызды 40 үйдөн тый дечи, азыр тыйылып атабы, тыйсаң айтса бирөөсү соттолуп атат. Дал ушул бүгүнкү биздин конокторго дагы кошумча суроолор бар, жооп алалы. Келиңиз, сизге суроо атайынчы. Мындай дейт. Ата энесинин мээриминен алыс өскөн баланын психологиясы айырмаланып турат башка балдардан дейт. Кандай болуп айырмаланат? Аны кантип болот? Грубо айтканда жапайы болуп калат да. Мисалы ата эне менен өскөн бала мээримдүү болот. Анткени кандайдыр бир деңгээлде мээрим алат да. Ата эне мисалы жаман үй бүлөдө чоңойгон баягы зордук зомбулук көрсө дагы кандайдыр бир деңгээлде ата энеден мээрим алат. Бирок ата эне тыштап кеткен бала алар мээрим көргөн эмес да. Мисалы апасынан, энесинен эң эле биринчи энесинен мээрим алган эмес. Мээрим албаса ал бере албайт деген эле сөз да. Бул жерге кошуп кетсем, бул жерде толук кандуу семья деген үй бүлө болот да. Ошол себептен айырмасы болот. Мисалы үчүн ата энеси бар да, анын ишеним аркасындагы түрткөнчүгү бар. Жагы ата энесинен ташталып кеткен бала ал тартынчак болуп калат. Көзүнө эч нерсеси жок, тыйын акчасы жок. Ошон үчүн көп нерсеге жетишпегендиктен анан кийин ал тартынчак болушунун айырмасы болот. Экөөлүктүн ата энеси бар, ата энеси жоктун. Бизде дайыма дин өкүлдөрү же болбосо мурдакы улуумундар көбүнчө айтып келишет да. Энелер иштеп кеттиңер, иштебегиле, үйдө отургула, баланы баккыла депчи. Тилекке каршы тескерисинче азыр бала бакчага беришет. Сизге суроо. Эненин бала бакчага баласын берүүгө сиздин көз карашыңыз кандай? Психологиялык жактан кандай болот дейт? Туура, бала бакчада чоңоюш керек, анткени бала социалдашыш керек. Адам бул социалдык нерсе да, мындай адамдар бири-бирибиз менен мамиле түзгөндү билишибиз керек. Жакшы, сизге суроо. Туугандарынын жанында калган балдар көп жабыркашат дейт. Ошондой фактылар кайталанганбы сизде дагы дейт. Көп азыр мына акыркы мезгилде азыр көп маалыматтар болуп атат го, жектелип, эсептелип, бардык нерсе канча киши болду, канча бала калды деп. Бирок ал фактыга таянып эметсек, ошо ата энеси таштап кеткен тууганы ал өзүнүн баласы эмес, бирөөдүн баласы болот. Тайнесине таштайт. Тайнеси болсо айтат бул тигинин баласы, тигиниден уруу деп бөлүнүп бизде Кыргызда башынан баштап ошентип келет. Ошол себептен бул өзүнүн ата энесинде чоңойгондуктан ал эч нерсеге жетпейт. Ошон үчүн биз ошону бир билип коюшубуз керек. Бирок акча бардык бизден экономикага байланыштуу, ошон үчүн ташталып кетип атат туугандар. Зордук зомбулукка кабылгандар көп, бирок жоопко тартылгандар аз. Кандай чара көрүш керек дейт? Мыйзамга алганда көп жоопкерчиликтер бар, бирок ошол мыйзамдар аткарылбай келет. Көбү нерсеси. Эмне себептен? Биздин өзүбүздүн бул менталитет кыргыздардыкы башкача келет. Обычай деп коет го. Ошон үчүн булар аткарылбай келгенин себеби барат сотко жеткенде эле, соттон же милицияга барганда эле ал жерден бири-бирине түшүнүк кат жазып эле, бири-бирине аяшып эле, бири-бирине карашып эле, кыргызча кылып эле бүтүрүшөт. Сотко барганда деле ошол кезде. Дал ушундай окуялар болбош үчүн алдын алуу иштерин кантип жүргүзүш керек? Бул киши айткандай комплекстүү түрдө жүргүзүш керек. Мисалы үчүн мен жанагыда айтып кеттим, ошо кыз баланы мектепте жашынан баштап эле ошону эне болууга, жашоону бүт барын ошол илгери бизде мектепте эле женсовет ушундайларда эле кыздарды тарбиялап койчу. Ошол жерден тарбиялап, кандай болуп өзүн алып жүрүш керек, кандай адептүүлүктү, турмушта ал келечекте энелер экенин мектептен эле айтчу биз жаш кезде.
кийинчеде ушуда колго алынбай калды деп ойлойм да. Баягы өспүрүмдөрдүн өтө баягы жүрүш туруштарына жакшы көңүл бурулбай калды. Бул бир комплекстүү бир менталитетибизге ылайыктап туруп, чындыгында улуу биздин кыргыздын улуу акылмандары мурун эле айтып кеткен, мунун жолдорунун баары бар. Муну менен жөн эле отуруп алып иштеш керек да, менталитетибизге ылайыктап туруп. Биз кодекс деп атабыз, конвенция деп атабыз. Мунун баары эле Западтын баары өзүнүн көз караштарын бизге таңуулап атпайбы? Момундай болосуңар, акчаларды бөлүп эле бизди күчкө салып эле киргизип атат аркасына. Биз ошого биз өзүбүздүн улуттук бир менталитетибиз менен иш-чара иштеп чыгып, ошо менен тарбиялашыбыз керек бала бакыры. Энелерди, Энелерди, келечекте баланын алдында. Деги эле балдарына карата кайдыгер мамиле кылган адамдарга кандай жаза дейт динде? Хадисте келет, кайсыл бир адам дейт, бойго жетип дейт, ошол адам дейт күнөө кылып отурган болсо, мындайча айтканда зына иш кылып отурган болсо, ошонун күнөөсү атасына жазылат дейт да. Эмне үчүн дегенде, себеби ал дейт ошол балага тарбия бербеди дейт. Тарбия берсе дагы аны эгерде бойго жетип эме болгондон кийин эртерээк аны үйлөбөдү дейт да. Ошол себептен ошонун күнөөсү ошол атасына жазылат дейт. Ошон үчүн ошол баланы тарбиялаш бул ошол исламдагы ар бир ата эненин мындайча айтканда милдети да. Мээрим бериш, аны камсыз кылыш да милдетпи? Канча жашка чейин? Мээрим жаш кезинде мээрим бериш керек. Андан кийин 7 жаштан өткөндөн кийин ага тарбия бериш керек. Андан 14 жашка жеткенде аны менен дос болуш керек. Себеби 14 жаштан кийин уже жаман көрүп калат да тарбия бергенде дечи. Мисалы биздин ата энелер кандай болуп атат? Биздин бала бакчага мисалы берип атат. Эртең менен кечинде келет, кетет, атасы уктаганда келет, кайра кетет, кээде жанагы анан атасын тааныбай калган учурлар болуп атпайбы? Мен атам кандай эле депчи. Печинде телефон менен. Жолбосо камеров кетип калат ушундай. Эне деле ушинтип калат. Биз шарият боюнча 2 жыл эмгизиш керек. Ошондо мээримдүү болот дейт. Ал карылар үйүнө таштабайт дейт. Эртең анан балдар менен биздин алдымдарыбыз айтат. Балдар кыздар менен ойнош керек. Мээримин төгүп, жыттап, өбүш керек, кысып өзүнө тартыш керек. Бизде кандай болуп атат? Азыр жылантип сыртка акча деп кетип калып атат. Акчаны таап келип атат. Ден соолуда кетип атат. Эртең балдар чоңоюп келип, анан кийин жанагындай туура эмес иштерди жасап, анан түрмөлөргө акчалар ташып атабыз да тилекке каршы. Таштап кеткен энелерге кайрыларым эң жок дегенде, эң эле жок дегенде 3 жашка чейин эне дайыма жанында болуш керек да, ата дагы. Таштай бергиле. Жок, таштай бергиле эмес, мындай. Кээ биркилер бар го 6 айда эле таштап, жолбосо 2-3 айлык баласын таштап иштеген кетип калат. Ушунчалык эле болбой атса, жок дегенде 3 жашка чейин чоңойтуп жанында болгула деп айтмакмын да. Сиз айтып жатасыз ушу дин боюнча депчи, бирок баягы мурунку учурларда ата бабабыз айтат, мисалы, сөөгү меники, эти сеники деп балдарды уртокмок алып тарбиялачу да. Анан ушул нерседе динде сиздин көз карашыңыз кандай? Ал эми психолог эле ушул суроо, мисалы, уртокмок менен баланы тарбиялаганда канчалык бала таасир алат, канчалык процентте ошол нерсени уртокмоктун аркасынан алат? Себеп дегенде, мисалы, азыр менталитет деп атат да. Эгерде биз мурунку жашоого келе турган болсок, анда биз деген сөөгү сеники, эти меники деп туруп баланы уртокмокко алыш керекпиз да. Уртокмок десе эле бул жылдарды сабак эмес болуш керек, келиңиз. Эме сөөгү меники, эти сеники деген мааниси ал деген ошол баласына мындайча айтканда кийин кайтып келбеш керек, жолбосо баласы мындай туура мындай атасына таянып бирдемени кылбаш керек деген эле сөз да. Чындап келгенде биздин ата бабаларыбыз бергенден кийин анын устаты, анын эмеси, мугалими анчалык деңгээлде мындай урган эмес негизичи. Физикалык жактан мисалы уруп чаап койсо мени угуп атат деп ойлошот да, негизинен ооба угат, бирок ал кыска мүнөткө да. Андан кийин бала билгенин кылат. Ошондуктан бардык нерсени туура сүйлөө менен, жумшак сүйлөө менен гана жеткире алабыз да. Минтиш керек, анан тинтиш керек деп эле айтып атабыз да. Бирок ошондой мыкты эне болуш үчүн ошол энеде кандай сыпат болуш керек? Мыкты эне деген атка татыш үчүн баланы төрөп эле коюш керек эмес. Жанагындай айтылгандай баланы эмизиш керек. Эң негизи алгачкы эненин сүтү менен мээрим, ошодо бир гормон да бар экен. Ошол эне менен баланын ортосунда байланыш пайда болот да. Баланы убагы менен жакшынакай эмизип, мээримин канчалык төгүп чоңойсо, ошентип чоңойткон балдар эч качан алардан бир камкорлор же бир адамга бир зыян келтире турган мыкаачылар чыкпайт алардан. Анан эне менен баланын ортосунда духовный байланыш пайда болот. Эч качан ошол эмизип балдардын жакшы мээрим төгүп чыгарган балдар, алар эч качан кийин өзүнүн балдарын да таштабайт. Бир эле мээрим жетиштүү болуш керек болот. Мээрим, абдан мээрим төгө бериш керек. Анан бала деген ата эненин өзүн карап эле ошону тарбиялап эле чоңоет, айтпаса деле.
атаны карайт, атаны туурайт, энени карайт, энени туурайт. Жок, мен сизден бир эле мээрим дегенге дагы кошулбайм десеңиз, баланы материалдык жактан да камсыз кылыш керек. Сөзсүз. Себеби балада эгерде бир нерсе жетишпесе, анан баланын колу туткак болушу мүмкүн. Балада бирдемке жетишпесе, анан башка жолго барышы мүмкүн. Бул эми закондо да жазылган да. Моралдык жактан дагы, материалдык жактан да камсыз эненин атанын милдети деп коет элем да. Балага эмне керек болсо биз камсыздап берүүгө милдеттүүбүз. Баягы пикетке чуркап калды да. Пикетке эмес, китепке чуркаган энелер болсо, чырга эмес, ырга чуркаган энелер болсо, ошол бала ошол аркылуу чоңоюп атпайбы? Азыр бизде баягы эненин өзүнүн эч нерсе жок болсо, 35-40ка келген, баягы эле тиги 18 жашта болуп жүрсө, аны каяктагы бала төрөлөт да. Көрсөтүүнүн жыйынтыкта эле ушундан улам билесиздер, жалпы коомчулукта бир маселе сунушталып атат эми болгону, ушул балдарга карата зордук, зомбулукка же болбосо ушундай таштандыга, деги эле кайдыгерлик мамилеге карата атайын бир башка бир мыйзам ойлоп чыгыш керек дагы, ошону күчүнө киргизиш керек деген ой пикирлер болуп атат да. Мына ушуну сиздер кандай ойлойсуздар? Жана эгерде ушундай мыйзам кабыл алыныш керек болсо, баягы коомчулуктун дагы ой пикирин кабыл алыш керек болот да, аларчы. Анан сиздер эмнени сунуштайт элеңиздер жана жалпы энелерге кайрылуу иретинде? Жалпысынан мен айтат элем, эч качан энелер балдарын таштабасын, эч качан мээримин аябасын, балдардын ушундай жакшынакай коомдо заманбап балдардын билим алуусуна көңүл бурулсун, жакшы тарбияга көңүл бурулсун. Анан мамлекетибизде ошо жаш үй бүлөлөргө да кам көрүп, ошолордун бир жашоо экономикалык социалдык абалдарына дагы мамлекет тарабынан да бир программа иштелип чыгып, ошого да көңүл бурулушу керек. Мисалы, эгерде ата энеси таштап кетип атса, сөзсүз түрдө бир опекунду мыйзамдуу түрдө бекитип кетиш керек дегенде, мыйзам сунушташпады, бекитип кетиш керек. Ошол бекитип кеткен ошол киши жоопкерчиликтүү болот. Ал эгерде зордук зомбулук көрсө, же кандайдыр бир чарчап калып ушинтсе, ошол киши жоопкерчиликтүү болот. Ошону колдойт элем, жана ошондой эле социалдык кызматкерлердин ишин жакшыртыш керек деп сунуштайт экенмин. Себеп дегенде, бүгүнкү күндө социалдык кызматкерлердин иши бул аларды каттап коюу менен гана чектелет. Каттап ким бүгүн ата энеси миграцияга кетти, ким менен жашайт, ошону карап коюшат, андан кийинки эч кандай иш жок. Ошондуктан аларды дайыма көзөмөлгө алып, ошонун ишин жакшыртып, мамлекетте өзүнүн базасын түзүп, ошол база негизинде иш алып барыш керек деп ойлойм. Негизи туура тарбиялаш үчүн эң эле биринчи ата эне деп айтып кеттик, андан сырткары китеп окуш керек, андан кийин адистерге кайрылыш керек да, балалуу болордон мурда. Мыйзам боюнча ата эненин жоопкерчиликтери бардыгы каралган. Эч кандай толуктоолор кереги деле жок. Бирок ошо толуктоолорду ишке ашырыш керек. Ошо биздин кодекстер даяр бардыгы турат. Аны эч кандай толуктоолордун кереги жок. Толуктоолор бул өзгөчө алар кирип келгенче эле калып. Андан көрө биз ошол кодексти толук билип, толук ошону аткара билсек эле биздин мамлекеттин ишкерлери болду ошондо эле негизинде. Менин сунушум, ата эне ошол өзүнүн баласына көрсөтүш керек практическичи. Мисалы үйүнө келгенде кечинде телефондо, интернетте отура бербей, же болбосо ар кандай өзүнүн жакшылыктын өздөрүнүн балага көрсөтсө, анан алар ошо көрүп туруп кабыл алат да, укканды көп ала бербейт балдарчы. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем келип бергениңиздер үчүн. Ушуну менен чирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чир, сиздин багыт.